вебинарга модераторлук кылайын. Мага ошондой сунуш келип түштү, макул көрөйүн дедим. Анда болсо бүгүнкү биздин спикерибиз Нурайым Дубайдан кирип атат бизге. Жолуң ачылган алдыңкы кыйын кыздардан бол Нурайым. Биз вебинардын башында бир тыйра негизги эрежелерди тактап айтып коеюн. Азыр 5-тен 8 мүнөт өттү. 30 мүнөт ичинде бүтүрсөң жакшы болот эле, презентацияңды. Өтө көп созбой, маанилүү жерлерин айтып берсең, ошондо 30 мүнөттө бүтүрсөң, андан кийин дагы суроо, жооп, талкуу иштерине дагы 15 мүнөттөн 30 мүнөткө чейин убакыт бөлөлү. Ошого жараша бир сыйра мындай форматты чийип алалы, Нурайым. Анда эмесе, урматтуу бүгүнкү катышуучулар, бүгүнкү вебинардын угуучулары, Нурайым Исмаилова аттуу кызыбыздын бүгүнкү вебинарын да баштай берели. Нурайым, анда сөз сенде. Элира, эгер мүмкүн болсо, записти басып койсоң жакшы болот эле. Басып койдум. Нурайым, анда сөз сенде, шарт эле баштай бер, түз эле. Макул, анда бермет, азыр мен презентациямды бөлүшөйүн сиздер менен. Менин презентациям сиздерге көрүндүбү? Көрүндү. Анда баштай берели. Бүгүн мен кечиресиз. Могу чекеде биздин сүрөттөр чыгып калат атпайбы? Ошону алып койсоңуз болобу? Жогоруда баягы 4 бурчтуктар турат го, 1, 2, 3, 9, ошонун чекесинесин бассаңыз алып койсо керек ошо. Ар ким өзү алат го. Болду. Кечирим сурайм. Ооба, ар ким өзү алат экен. Кечиресиздер, ар ким өзү алганда кайсыны басат? Оң бурчтагы кнопканы бассаң. Минус турат го, ошону бассаңыз. Болду, алынды. Рахмат. Бүгүнкү вебинарда мен Дубайдагы Америка университетинин негизинде жүргүзгөн өзүмдүн илимий изилдөөм жана анын жыйынтыктары туурасында мен сиздерге айтып берем. Бул мугалимдердин көз карашында кыргыз билим берүү системасын ийгиликтүү реформалоого эмнелер тоскоол болуп жатат деген темада. Бул алгач изилдөөм туурасында бир аз кыскача маалымат берип өтөйүн. Бул изилдөөнүн максаты жогоруда дагы Бактыйыр айткандай кичине формалдуу эмес түрдө айтып кеттим. Бул негизи ошо кыргыз билим берүү системасын ийгиликтүү реформалоого эмнелер тоскоол болуп жатат, кандай кыйынчылыктардан улам, кандай тоскоолдуктардан улам жыйынтык бербей жатат деген максатта бул изилдөө жасалды. Илимий изилдөөнүн методологиясы боюнча кыскача айтып кете турган болсом, бул сапаттык интервью болду. Кыргызстандын жалпы эми кыргыз билим берүү системасы болуп жаткандыктан 7 дубандан 7 областтан камтылды. Эң аз дегенде 5 жылдык окутуу тажрыйбасы бар мугалим 9 орто мектеп мугалими катышты. Алардын ичинен ошо орто мектептин бардык деңгээлдерин камтуу үчүн алардын 3-ü башталгыч класстын мугалимдери, 3-ü орто класстын мугалимдери, башкача айтканда 5-9 класстардын мугалими, анан 3 жогорку класстардын мугалимдери катышты. Анан биздин билим берүү системасы Кыргызстандын ошо административдик комплексине абдан сезимтал болгондуктан биз айылдык, райондук, анан шаардык мугалимдерди да камтыдык. Алардын жалпы 9 катышуучунун ичинен 3 айылдык, 3 райондук жана 3 шаардык мугалим катышты. Бул изилдөө Дубайдагы Америка университетинин этикалык комиссиясынын макулдугу менен жүргүзүлдү. Алгач эми кандай гана изилдөө болбосун, алгач биринчи кезекте бул тийиштүү ошол тармакка байланышы бар адабияттар талданат эмеспи? Ошол менин илимий изилдөөмдө жүргүзүлгөн адабиятты талдоонун жыйынтыктары менен дагы алгач тааныштырып өтөйүн. Себеп дегенде бул изилдөөгө чейин бул тармакта кандай изилдөөлөр жасалган жана алардын жыйынтыктары эмнени көргөзөт жана алар менен ушул менин жасаган
изилдөөнүн ортосунда кандай байланыш бар, ушул нерсени түшүнүү үчүн бул абдан маанилүү. Ошондуктан адабиятты талдоонун жыйынтыктарын айтып берейин. Негизги буга чейинки жасалган илимий адабияттарды талдоону 3 бөлүккө бөлүп карасак болот экен. Бул биринчи буга чейинки жасалган илимий изилдөөлөрдүн бир чоң бөлүгү бул билим берүүнү башкаруудагы маселелерге арналыптыр. Бул жерде дагы бир баса белгилеп айтып кетүүчү нерсе, мен бул жакта Дубайда туруп алып жүргүздүм. Анан бул жактагы биз мындай колубузга тийген жеткиликтүү материал мындай адабияттарды карап көргөнүбүздө, Кыргызстан эгемендүүлүк алган жылдардан тарта негизинен чет элдик окумуштуулар көбүрөөк изилдептир кыргыз билим берүү системасын. Анан бул башынан айта турган болсок, ушу билим берүүнү башкаруудагы маселелер көбүрөөк талданган экен. Албетте бул эми кыргыз билим берүү системасын өнүктүрүү, аны реформалоо бардыгы бунун биздин өлкөнүн эгемендик алган жылдарынан башталат экен. Анан билим берүүнү башкаруудагы маселелерди карап көргөндө, буга чейинки изилдеген окумуштуулардын көпчүлүгү азыркы учурдагы көйгөйлүү болуп жаткан маселелердин көпчүлүгүн ошол Кыргызстан жаңы эгемендик алган жылдардагы кырдаалга байланыштырышыптыр. Бул биринчи кезекте билим берүүндөгү ошол мүчөчүлүктү эмнеге байланыштуу дегенде, бул ошол жаңы эгемендүүлүк алган жаш Кыргызстандын тажрыйбасыздыгы. Бул жерде тажрыйбасыздык дегенде мындай кененирээк түшүндүрүп кетүүчү жагдайлар бар. Өз алдынча көз карандысыз түрдө билим берүү саясатын аныктоо, билим берүүнү уюштуруу, иштеп чыгуу, ишке ашыруу жана көзөмөлдөө боюнча Кыргызстандын эгемендик алган жылдарда тажрыйбасы абдан аз болгон экен. Себеп дегенде бунун эки себеби бар. Ушул изилдөөнү жүргүзгөн Борбор Азиядагы билим берүү системаларын кенен изилдеген окумуштуу Ди Яңдын илимий иштерине таянсак, бунун эки себеби болгон экен. Кыргызстан ушул Советтер Союзунун курамына киргенге чейин Кыргызстанда азыркы бизге көнүмүш болуп калгандай формалдуу билим берүү тажрыйбасы бизде болгон эмес. Ошондой эч кандай формалдуу билим берүү тажрыйбасы жок. Советтер Союзуна кошулганбыз. Бул биринчи себеп. Ал эми Советтер Союзуна кошулгандан кийин бардык нерсе, билим берүүгө тиешелүү бардык нерсе бул борбордук башкаруу аркылуу жүргүзүлүп тургандыктан, Кыргызстандын өз алдынча билим берүүнү уюштуруп, иштеп чыгып, ал менен камсыз кылып жана аны ийгиликтүү башкарып Сизди Петр жакшы угулбай калдыбы? Угулбай да такыр элечи. Нурайым угулбай калды, сен кимдегедир үзүлүп. Угулбай жатат. Kıdaşına bunca zolayın. Tamam. Угулбай жатат. Микрофон там микрофон не сидит. Микрофон вернде. Нурайым, менин угулбай жатат, үзүлүп.
интернетине тагылып кетти окшойт. Кечиресиздер, баардыгыбыз микрофондорду өчүрсөк, ошондо алып баруучунун үнү жакшы болот да. Нурайым өчүрүп кайра киресизби? Үнүңүз такыр эле угулбай калды. Нурайым келдиңби? Эми мени угуп атамбы? Ооба, сенин интернетиң начар окшойт, эмнегедир өчүп калды. Анда эмесе уланта беле, тезирээк эле. Кечирим сурайм, ооба, азыр мен кайра өзүмдүн экранымды көрүшөйүн сиздер менен. Убакытка көңүл буруңуз. Ооба, буюрсам ол мүчүлүштөрдөн уламда кыйла убакыт жоготуп койду окшойт. Мейлим, азыр баттыраак айтып бергенге аракет кылам. Так. Кайсы жерде келем? Мына билим берүүдү башкаруудагы маселелер боюнча сүйлөшүп атканбыз акыркы жолу, Кыргызстан жаңы эгемендик алган жылдарда тажрыйбасыз болгон экен. Тажрыйбасыздык дегенде бул жерде билим берүүнү, саясатын аныктоо, аны билим берүүнү иштеп чыгуу, уюштуруу, камсыз кылуу, аны башкаруу жана аны көзөмөлдөө боюнча Кыргызстан өз алдынча өлкө катары тажрыйбасы болгон эмес экен. Кыргызстан демек бул Борбор Азиядагы өлкөлөрдүн билим берүү системасын абдан иликтеген, окумуштуу Дияңдын илимий иштерине таянып айтып атам. Бул себеп дегенде бунун эки себеби бар дейт. Биринчи себеби Кыргызстан Советтер Союзунун курамына киргенге чейин Кыргызстанда азыркы биз билген формалдуу билим берүү болгон эмес. Формалдуу билим берүү тажрыйбасы болгон эмес. Ал эми экинчи себеби Советтер Союзунун курамына кошулгандан кийин бардык билим берүүгө байланыштуу бардык чечимдер борбордук башкаруу тарабынан кабыл алынып, окуу программасы, саясаты бардыгы борбордон мындай иштелип чыгып, даярдалып, ал эми Кыргызстандагы билим берүүнү башкарып тургандар мындайча айтканда администратор гана болушкан, борбордон келген нерсени аткарып гана коюшкан да. Ошон үчүн эгемендүүлүк алганда Кыргызстан абдан мындай билим берүүнү башкаруу боюнча чоң кыйынчылыктарга дуушар болгон деп айтылат. Ошол менен экинчи өзгөчөлүгү улуттук деңгээлдеги билим берүүнү иштеп чыгуу, уюштуруу, башкаруу жана көзөмөлдөө боюнча улуттук лидерлерден ошол убактагы болбогондугун айтышат окумуштуулар. Ушул эле башкаруудагы кризис, башкаруудагы билим берүүнү эффективдүү башкара турган адистердин жоктугу бул облустук, райондук, ал тургай мектептик деңгээлдерде чейин абдан курч экендиги байкалган. Талданылган адабияттарда изилденген маселелердин экинчи чоң тобу бул саясий туруксуздуктун билим берүүгө тийгизген таасири тууралуу көптөгөн илимий иштер жасалыптыр. Ошо билим берүүгө кандай таасир тийгизген саясий өлкөдөгү
туруксуздук. Билим берүү министрлигинин сайтындагы маалыматтарга таянып айтсак, ушул убакка чейин Кыргызстан эгемендүүлүк алган жылдан бери 17 жолу министр алмашкан экен. Башкача айтканда, ар бир министрлигин орточо кызмат өтөө мөөнөтүн эсептеп көрсөк, бир министрге орточо эсеп менен 1,8 жыл туура келди да. Эми өзүңүздөргө маалым болгондой, билим берүүгө кандайдыр бир мындай сезиле турган, байкала турган өзгөртүүлөрдү киргизүү үчүн бул бир башка 2 жылга жетпеген убакыт өтө аз убакыт болуп эсептелет. Ошол 17 министрликтин арасынан 2 гана министр 3 жылдан ашык убакыттан бери 3 жылдан ашык убакытта кызмат өтөгөн экен да. Анан бул жерде дагы белгилей кетчү жагдай, министрликтердин ортосунда дагы кандай идеологиялык, лидерлик, башкаруучулук мындай көз караштарында аябагандай чоң айырмачылык болгон үчүн биринин ишин экинчиси улап кетүүгө мүмкүнчүлүк болгон эмес экен да. Мисалы, бир министр келип, анын иши экинчи министр келгенде калып кете берген экен. Ошон үчүн дагы бул ушул саясий туруксуздук, пат-пат алмашуу билим берүүнү өнүктүрүүгө мындай тоскоол болгон негизги факторлордун бири деп изилдендиктир. Ал эми үчүнчү топ болсо, бул реформа жана стратегия иштеп чыгуудагы тоскоолдуктар. Бул билим берүүнү албетте бардык маселени карап көрсөк, маселелердин көпчүлүгү бул каржы маселесине келип такалгандыгын көрөбүз. Билим берүүдөгү каржылоодогу таңсыздык. Бул болсо сырттан донордук организациялардан финансылык жардам, көмөк алуу муктаждыгын жараткан. Бирок сырттан келген финансылык жардамдар эч качан мындай ошо финансылык кызыкчылык үчүн эле келген эмес. Алардын дагы ошо каражат сунуштаган организациялардын дагы өздөрүнүн билим берүүнүн неолибералдык баалуулуктары басым кылган идеологиялары менен өтө көп келген. Жана ошол өзүбүздүн улуттук кызыкчылык менен донорлордун ортосундагы кызыкчылык кагылыштары болгон. Стратегиялык программаларды иштеп чыгууда мугалимдердин жана коомчулуктун жана окуучулардын үнүнүн жоктугу буга чейин далилденип аныкталган экен. Көбүнчө бизде Кыргызстанда реформалар, кандайдыр бир программалар, стратегиялар жогорку тарапта куш чөйрөдө гана даярдалары, эч кандай мугалимдердин, коомчулуктун жана окуучулардын көз карашы, алардын салымысыз жасалгандыгы дагы бул ошол реформаларды, стратегияларды ийгиликтүү ишке ашыруунун негизги тоскоолдуктары болуп эсептелет экен. Анан бул дагы өтө орчундуу маселе. Акыркысы бул так узак мөөнөттүү негизги багыттоочу улуттук саясаттын кээде бар, кээде алсыз, кээде абдан бүдөмүк болгондугу дагы буга чейинки жергиликтүү жана көбүн эсе сырттан келген чет элдик изилдөөчүлөр тарабынан изилдендиктир. Ал эми менин ушул изилдөөмдүн жыйынтыгына өтө турган болсок, менин изилдөөмдүн жыйынтыктарын 2 негизги бөлүмгө бөлүп кароону туура таптым. Бул биринчисинде мугалимдердин көз карашында ийгиликтүү реформаларды ишке ашырууга эмнелер тоскоол болуп жатат, кандай тоскоолдуктар болуп жатат дегенде, мугалимдер ошол мугалимдерден алынган датаны анализдөөнүн жыйынтыгында ушул сиздер көрүп турган себептер келип чыкты. Бул биринчиси мугалимдердин реформалык программаларды иштеп чыгууга катышпоосу. Бул изилдөөгө катышкан орто мектептин башталгыч, орто жана жогорку класстын мугалимдеринин баардыгы бул эч кандай мамлекеттик деңгээлдеги ушундай билим берүүнү өзгөртүүгө багытталган программаларды же реформаларды иштеп чыгууга катышкан эмес экен. Бул 7 дубандан тең катышты. Демек бул жыйынтык биздин мугалимдердин үнү, мугалимдердин көз карашы, алардын сунуш пикиринин биздин стратегиялык пландарда болушун далилдеп турат. Экинчи, ошол мугалимдердин берген маалыматы, алардан топтолгон датанын негизинде бул башка өлкөлөрдө туроочулук, бул дагы ошол жүргүзүлүп жаткан билим берүүнү өркүндөтүү үчүн жүргүзүлүп жаткан аракеттерге абдан көп тоскоолдуктарды жаратып жатыптыр.
эч кандай ошол башка өлкөлөрдө жүргүзүлгөн кандайдыр реформалык программаларды ошону түшүнбөстөн эле жөн эле формалдуу түрдө туурап коюу, Кыргызстандын өзүнүн ички муктаждыктарын, ички контекстин эске албастан жөн эле туурап коюу дагы ошол жыйынтыктар, көзделгөн жыйынтыктарга жетүүгө тоскоол болуп жаткандыгы бул илимий изилдөөнүн жыйынтыгында да келип чыкты. Атан кийинкиси бул бөдөмүк улуттук саясат, башкача айтканда узун мөөнөттүү, ачык, так тунук багыт бере турган улуттук биздин саясатыбыз, national vision деп коет. Мына ушул нерсенин жоктугун биздин изилдөөгө катышкан бардык мугалимдер айтты, жоонтогу айтты десек болот. Ал эми эң акыркысы бул реформаларды ишке ашырууда системдүүлүктүн жоктугу. Ошол негизги тоскоолдуктардын бири экен. Мугалимдердин айтуусуна караганда, ошол реформалар көбүн эсе өтө чалдыгуйдуу, иретсиз жүргүзүүлөрүн айтышты да. Себеп дегенде, мисалы үчүн, кагаз түрүндө келген менен кандайдыр бир реформа, бир программа, ага керектелүүчү ресурстар эч качан ошол киргизилген убакытта келбейт экен. Мугалимдерге керек болчу ресурстар, окуучуга керек болчу ресурстар, мектепке керек болчу ресурстар өз убагында камсыз кылынбайт экен. Башкача айтканда, кагаз түрүндө келип, анан эч кандай ресурсу жок, мугалимдер ал нерсени ишке ашыра албастыгын айтып беришти. Анан дагы бул жерде системдүүлүктүн жоктугу боюнча дагы бир баса белгилей турган нерсе, негизи мындай алганда реформалар кагаз түрүндө абдан кемчилдиксиз, мыкты иштеп кете тургандай көрүнө берет да. Бирок мугалимдер иш жүзүндө ошол программа ишке ашабы, ашпайбы, кандай артыкчылыктары бар, кандай кемчилдиктери бар, аларды жон терисинен өткөргөн булар мектептеги мугалимдер болуп эсептелет да. Аларды ишке ашыруучулар дагы мектеп мугалимдери болуп эсептелет. Кандай гана жаңылык, кандай гана реформа болбосун, аларды иш жүзүндө ишке ашыра тургандар мугалимдер да. Бирок мугалим биздин иликтөөгө катышкан мугалимдердин баардыгы айтышты, алар ошол кандайдыр бир программаны ишке киргизип атканда, ошону кантип ишке ашырыш керек, кандай жол менен, кандай максатта ишке ашыруу керектиги тууралуу эч кимиси мондай тренинг деп коет, атайын даярдыктан өткөн эмес экен да. Башкача айтканда, кагаз түрүндө аткаргыла деп келип түшкөн программаларды мугалимдер түшүнүшпөйт экен. Алар эмне максатта, кандай максат менен ал киргизилип жатканын жакшы сезе алышпайт экен, жана алар өздөрү түшүнүп, өздөрү акыл эсине, жүрөгүнө жетпеген үчүн аларды өздөрү дагы ишке ашырууда кыйналышат экен да. Мисалы үчүн, бул системдүүлүктүн жоктугунун биринчиси жана ресурстардын реформанын өзүнөн кеч келүүсү, экинчиси мугалимдерге ошол реформаны ишке ашырууга керек болгон тренинг болбосо, башкача айтканда, мындай даярдыктардан өтпөшү, ушул системдүүлүктүн жоктугунун эки мисалы деп айтсак болот. Аны менин изилдөөнүн жыйынтыктарынын экинчи тобу боюнча айта турган болсок, ошол биз мугалимдерден сурадык, негизи сиз реформа кыла турган болсоңуз, мындай эң маанилүү эмнеге мындай маани бермексиз дегенде, ошол мугалимдердин көпчүлүгү мына алдыбызда тизмектелип турган нерселерге басым жасашты да. Башкача айтканда, булар мугалимдердин көз карашында азыркы кыргыз билим берүү системасындагы негизги маселелер кайсылар? Булар биздин мугалимдердин көпчүлүгү 100% айтышты, бул учурдагы сапатсыз мугалимдердин даярдалып жаткандыгы. Бул жерде кененирээк түшүндүрмө бере турган болсок, ушул Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан бери мугалимдик кесиптин аброю, престижи Кыргызстанда төмөндөп кеткендиктен, ага күчтүү билими күчтүү бүтүрүүчүлөр мугалимдик кесипти тандабай жатышыптыр да. Башкача айтканда, кечиресиздер, ортодон жалпы республикалык тестирлөөдөн өтө аз балл алган окуучулар мугалимдик кесипке барышат экен. Ал эми бул биринчи фактор, экинчи жагы ошол тапшыргандан кийин педагогикалык кадрларды даярдоонун өзүндөгү маселелер жана ал жака өтө алсыз, күчтүү эмес бүтүрүүчүлөрдүн барышы бул сапатсыз, учурдагы
билим берүүнүн талаптарына жооп бере албаган кадрлардын даярдалып чыгышына себеп болуп жатыр. Экинчи бул мугалимдик кесиптин аброюнун кескин төмөндөп кетиши. Бул биринчи себеп менен экинчи себеп өтө бири-бирине тыгыз байланышкан. Аброй, мугалимдик кесиптин аброю түшкөндүгүнө байланыштуу. Бул кесипти мындай келечектен көп үмүттөндүргөн күчтүү мектеп бүтүрүүчүлөр барбайт экен. Алар университеттин дагы өтө начар, негизги талаптарга жооп бербегендей деңгээлде чыгат экен. Бул экөө ошо бири-биринен абдан бул жогорудагы бул тизилип турган себептер бири-бирине өтө тыгыз байланышкан экен да. Үчүнчүсүн ала турган болсок деле, бул өтө төмөнкү айлык акы. Төмөн айлык акысы мугалимдердин коомдо аброю да начар болгондуктан, айлыгы да начар болгондуктан буга мындай сапаттуу бүтүрүүчүлөр келбей, ошонун жыйынтыгында өтө сапатсыз мугалимдердин чыгып жаткандыгы мындай даана көрүндү десек болот. Анан төртүнчү бул нерсеге абдан көңүл буруп кетүүңүздөрдү өтүнөм. Ушул менин изилдөөнүн жыйынтыгында өтө мындай surprising деп коет го, күтүлбөгөн жыйынтык ушул болду. Өтө арбын кагаз иштери. Мугалимдердин көпчүлүгү айтышты, ушул азыркы учурда билим берүүдөгү эң көйгөйлүү мугалимдердин иштөөсүнө абдан чоң мындай тоскоол жаратып турган маселе бул кагаз иштеринин арбын болушун айтып беришти. Мисал катары Жалал Абадтан катышкан мектеп директорунун бир айткан сөзү азыркыга чейин эсимде. Азыркы учурда мугалим 45 мүнөттүк убактын окуучулары менен эмес, кагаз иши менен өткөрүп калды деп айтышты да. Башкача айтканда, бул мугалимдердин убактысын, энергиясын, ушу кагаз иштери абдан мындай кагаз иштери абдан ушул тоскоол болуп жаткандыгы айкын болду десек болот. Ошол знаток көрүнөмбү? Анан дагы баса белгилей кетчү нерсе, ошо мугалимдерден сураганыбызда, ушул реформалар жыйынтык берип жатабы деп сураганыбызда, көпчүлүгү бул тескери жыйынтыктарды берип жатканын айтышты да. Башкача айтканда, киргизилген реформалар талап кылынган кагаз иштеринин гана санын арттыруудан башка эч кандай ишке жарабай жатат деген пикирлерин билдиришти бул басымдуу бөлүгү. Анан үчүнчүдөн ушу кагаз иштеринен улам, кагазга абдан формалдуулукка маани бергендиктен улам, көп мугалимдер кагаз бетинде гана жакшы мугалим болуп көрүнүшү керек экен да. Жакшы мугалим деген эмне дегенде, бул эң биринчи кезекте азыркы учурда, азыркы кыргыз билим берүү системасында тилекке каршы кагаз бетиндеги иш кагаздары жакшы болгон мугалим жакшы деп эсептелет экен дагы. Ошол текшерүүлөр ошонун негизинде жүргүзүлөт экен. Чындыгында баланын мугалимдин өзүнүн мугалими, өзүнүн билими, профессионалдык чеберчилиги, профессионалдык билими, окуучулар менен иштешүү, окутуусу, натыйжалуу, эффективдүү окута билүү жөндөмдөрү бул көп көңүл бурулбайт экен. Ошон үчүн бул нерсеге эч ким маани бербегендиктен мугалимдер дагы ошо көбүнчө эле ошо кагаз жүзүндө гана жакшы мугалим болуп көрүнүп коюуга аракет кылышат экен да. Анан ошо көп мугалимдер аябай ушундай өтө терең тынчсызданып билдиришти да. Абдан сонун мугалимдер, ушунчалык тажрыйбалуу, берилген балдарды жан дүйнөсү менен, жүрөгү менен берген, абдан таланттуу, берилген мугалимдер, мисалы иш кагаздарынан кандайдыр бир кичинекей эле ката кетип калса, ал дароо жаман мугалим катары катталып, мындай өтө чоң адилетсиздиктерге дагы бул мындай жол ачат экен. Мугалимдер ушул нерселерди дагы айтып беришти. Негизи бул биз 9 мугалимди 3 ай аралыгында ошо сапаттык интервью деп коебуз. Кайра терең, шашпай мындай интервью кылдык 3 ай боюнча. 3 ай аралыгында интервью жасалды да. Анан ошол 3 ай аралыгында топтолгон мындай анализдерди, даталарды анализдеп отуруп, ошол негизги ачкыч сөздөр келип чыкты да. Ошол биздеги азыр тоскоолдуктарды көргөзүп турган ачкыч сөздөр ушулар десек болот. Бул менин изилдөөмдүн жыйынтыктарынын экинчи тобуна кирген нерселер болду. Анан бул изилдөөнүн жыйынтыгы албетте маанилүү, бирок бул жетишсиз. Мен өзүм бул изилдөөдө адабияттарды талдап жатканда, ушул адабият
тыгын аябай өз жон тери менен сезим десем болот да. Көбүнчө чет элдик окумуштуулар тарабынан изилдениптир, бирок алар эгемендүүлүк алгандан кийинки алгачкы 20 жыл ичинде, акыркы 10 жыл ичинде жасалган жаңы изилдөөлөрдү жакшы кездештире албадым. Бул жергиликтүү окумуштуулар тарабынан дагы, чет элдик окумуштуулар тарабынан дагы изилдөө кандайдыр бир токтоп калган экен. Ошондуктан бул жыйынтыктары балким бул тармакта жасалган алгачкы илимий иштердин кандай десем бири болушу мүмкүн, бирок бул жетишсиз да. Мындай дагы изилдөөлөр абдан көп жүргүзүлүш керек. Биздин мындан аркадагы илимий изилдөөлөргө муктаждык абдан чоң. Себеп дегенде менин изилдөөмдүн жыйынтыктары бул бизде Кыргызстанда кыргыз билим берүү системасын эмнеге реформалай албай жатабыз, эмнеге жыйынтыктар биз күткөн жыйынтыктарга мындай жетишүү мүмкүн болбой жатат деген суроого жооп бере турган картинанын бир белгилүү бир бөлүгүн гана түзөт да. Ушул эле тема мисалы үчүн жогорку окуу жайлардын мугалимдеринин көз карашынын негизинде иликтенип көрсө абдан жакшы болмок. Ошол эле билим берүү учурдагы билим берүүдөгү башкаруучулардын учурда Кыргызстанда ошол негизги стратегиялык документтерди, реформалык пландарды иштеп чыгуучулардын өздөрүнүн көз карашында иликтенсе, албетте анан кийин билим берүү системада өтө маанилүү топ бул коомчулук, башкача айтканда ата энелер. Бул маселе ошол ата энелердин көз карашынын негизинде изилденсе, жана албетте биз окуучулардын көз карашынын изилденсе, ошолордун жыйынтыктарын баарын алып келип анан алдыбызга койгондо мындай кенен, жетиштүү жана алдыда келечекте эффективдүү ишке ашып жыйынтык бере тургандай реформаларды иштеп чыгууга көмөкчү болот эле деп ишенем да, ошол иликтөөлөрдүн жыйынтыгы. Ошондуктан бул мындан аркадагы илимий иликтөөлөргө муктаждык чоң. Буюрса алдыдагы менин изилдөө багытым, изилдөө кызыккан багытым болгон үчүн бул буюрса келечекте да бул ушул тармакта ушул темада дагы илимий изилдөөлөрдү жүргүзөм деп буюрса ниет кылып атам. Ушул негизи менин бүгүнкү вебинарымдын мазмуну ушундай. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Эгер кандайдыр бир суроолоруңуздар болсо, жооп бергенге даярмын. Нурайымга аябагандай чоң рахмат. Убактысы менен так даана жакшы презентация кылды. Суроолор болсо анда эмесе сурайлы, урматтуу кесиптештер. Кимде кандай суроолор бар, кандай сын пикирлер бар, сунуштар бар? Акыт чатта келет го суроолор, окусаңар ошолорду. Менде бир суроо бар эле да. Угуп атабыз. Биз Өзгөндөн чыгып атабыз. Өзгөн технология жана билим берүү институту эл аралык. Ушу аябай жакшы баяндама болду. Изилдөөлөр болуп жатыптыр, аябай жакшы. Ушу мен сурай турган нерсем, чет элде окуп атасыңар дейм, Нурайым. Силерде окутуунун системасы кандай? Окутуунун системасы. Силер регламентин айтып бергилечи. Мен учурда өзүм мектепте иштейм. Өзүм иштеген мектептин окутуусу боюнча айтып берсем болобу? Ошол жөнүндө аябай жакшы болот. Мисалы үчүн мен иштеген мектепте эми бул жакта жогоруда да мен мисалы вебинардын башында айтып кете тургандай, бул жакта окутуу мүмкүнчүлүктөрү абдан кенен да. Мисалы үчүн мамлекет бардык curriculum деп коет, окутуу программаларын ачык да. Бул жакта Американын окутуу программасынын негизинде иш алып барган мектептер бар. Британиянын системасынын негизинде иш алып барган мектептер бар. Индиянын жана ошол эле учурда ошол Middle East'теги программалардын негизинде иш алып барат. Ал мен өзүм иштеген мектеп бул American Community School of Education, American Community School of Abu Dhabi. Бул америкалык curriculum, American curriculum деп коет, америкалык окуу программасынын негизинде иш алып барган жеке мектеп, мамлекеттик эмес. Негизи бул жакта мугалимдерге эркиндик берилет. Негизи стандарттар бар.
бирок ошол стандарттарга жетишүү мугалимдин өзүнүн чечими да. Мисалы үчүн сен ушундай жасашың керек, ушундай окутушуң керек деген нерсе жок. Мугалимдин чеберчилигине, мугалимдин дараметине, чыгармачылыгына абдан чоң мүмкүнчүлүк түзүлгөн да. Мугалим кантип окутат, кандай жол менен окутат, кандай булактарды колдонуп, кандай усулдарды колдонуп окутуу бул мугалимдин өзүнүн иши. Ал өзү тандайт. Бирок мугалим ошол коюлган стандарттарга жетишүүсү зарыл. Анан бул жерде анан дагы учурда мен иштеген мектептеги өтө мага жаккан абдан жакшы практика бар. Бул мугалимдер жума сайын чогулуп, жума сайын пландап турушат да. Башкача айтканда, бир планды түзүп коюп эле ошону 5 жыл же болбосо 10 жыл окута беришпейт. Мисалы үчүн жыл сайын иштеп, жыл сайын жаңы илимий изилдөөлөрдүн жыйынтыгын эске алып, программаларын жыл сайын жаңыртып, жыл сайын пикир алышып, жыл сайын баалашып, бири-бирин окутуп. Азыр мен иштеген орто мектепте. Андан кийин эми баалоо, негизи эми бул өтө терең маселе да. Мисалы үчүн баалоо боюнча деле өзүнчө бир вебинар кылсак болот. Окуучулардын билимин баалоо, мисалы үчүн бизде Кыргызстанда өтө артта калып келген, өтө мындай эски теорияларга негизделген баалоо системасы иштелет. Азыр бул жакта болсо, мисалы үчүн окуучуларга баа коюу деген жок. Мисалы үчүн рубрика, ар бир ошону не кылып атабызда, мына регламентин айтып берсеңер, мына канча убакыттан окушат? 1 сааты. Бул жакта 45 мүнөт, 1 саат 45 мүнөттөн бир 8ден 2ге чейин окулушат. Карындашым, бул 18 кылымдан бери, ошондон бери ушундай болуп келип атат да, биз аны өзгөртө албайбыз да. Бул дүйнөлүк практикадан өткөн нерсе да. Кыргызстанда аябай жакшы өнүгүп атат азыр делечи. Андай Кыргызстан эми башка жерлерден мына силер баары окуп келип атасыңар, силер тажрыйбаңарды бересиңер туурабы? Бирок регламент эч качан өзгөрбөйт. Буну өзгөртө албайбыз биз. Бул мировой практикадан алынган нерсе да. Жана бир баяндамаңда айтып кеттиң да, ошо регламент жөнүндөчү. Ошого айтып атканым менчи. Бул 18 кылымдан бери ошондой да. Негизи эми бул билим берүүнү реформалоодо негизи бул кайсылса мындай регламент эмес, көбүнчө мазмуну жана усулдарына көбүрөөк маани бурулат эмеспи? Сиз айтып кеткен эле бардык жерде эле мындай окутуу убактысы, 1 сабактын убактысы бардык жерде эле бир ал туура. Сен мына 96-жыл боюнча изилдеп көрдүңбү? Жана тайраландуулук боюнчачы? Жок, мен негизинен жалпы биздин өлкөгө жаңылануу келген да 96-жылы. Ошону бир сыйра карап көрсөңөр, таанышып көрсөңөр, андан алдын кандай сабак өтөт беле, ошону да таанышып көргүлө. Бул Кыргызстанда аябай жакшы сабак өтүп атышкан. Мугалимдер бардыгы отлично болушкан. Кийинки учурларда ошо тайраландуулук деген нерсе бүтүн өзгөрттү да. Ошону да изилдеп көргүлөрүңүздөр. Рахмат. Рахмат. Дагы башка суроо болсо. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы, модератор Бактыбек Исакаевич. Менде суроо бар. Сонайым Кодбеков. Нурайым, саламатсызбы? Алыста иштеп жүрөтсеңиз, ишиңизге ийгилик каалайбыз. Кызыктуу баяндамаңыз үчүн чоң рахмат биринчиден. Нурайым, менде бир суроо бар. Мына ушул сиз изилдөөңүздү жүргүзүүдө сурамжылоого Кыргыз Республикасы боюнча канча мугалимди катыштырдыңыздар? Анан мына ушул мугалимдер бардык аймактардан алындыбы? Канчанчы класстын мугалимдерин катыштырдыңыздар? Рахмат. Мен ошол вебинардын башында илимий изилдөөнүн методологиясы боюнча, структурасы боюнча айтып кеттим. Дагы бир жолу сиз үчүн кайталап өтөйүн. Кыргызстан боюнча 7 областтан тең мугалимдер катышты. Биз атайын эми Кыргызстандагы орто мектептеги билим берүүнү алган үчүн 3 башталгыч класстын мугалими, 3 орто класстын мугалими жана 3 жогорку класстын мугалими
катышты. Дагы ошондой эле белгилей кетчү нерсе, бизде мына билим берүүдө айылдык, райондук жана шаардык өзгөчөлүктөр дагы роль ойнойт эмеспи. Ошон үчүн биз бул жерде буга ийликтөөгө айылдыктагы мугалимдер катышты, райондук мектептерде иштеген мугалимдер да катышты, жана ошондой эле шаарда борбордо, шаарда иштеген мугалимдер да катышты. Рахмат. Дагы кийинки суроолор болсо бериңиздер. Мага уруксат берип койсоңуз. Бакытбек агай, мага уруксат берип коесузбу? Бериңиз, угатабыз. Азыркы вебинарыңыз абдан кызыктуу болду. Рахмат. Абдан жакшы изилдөөлөр жүргүзүп жатат экенсиз. Мындан арда ишиңизде ийгилик болсун. Анан сиз ошол биздин Кыргызстанда билим берүү системасы жөнүндө жакшы нерселерди айттыңыз. Чын деле бүгүнкү күндөгү көйгөйлүү маселелердин баардыгын мындай туура айттыңыз. Анан сизде мындай кандайдыр бир жакшы ойлор пайда болдубу, ушундай бир ойлор пайда болдубу? Биздин Кыргызстандын ошо билим берүү системасын мындан дагы жакшы кылып өнүктүрүүгө эмне кылсак өнүктүрө алат экенбиз? Анан дагы бир нерсени айтайын да сизге. Өткөндө бизге сентябрда окуу жылынын баш жагында да мен чында жогорку окуу жайында иштейм. Мугалимдердин квалификациясын жогорулатуу боюнча курс өтүп, Такабай агай, Хасанакунов агай келген билим берүү академиясынан. Анан ал агайыбыз айтты да, Кыргызстанда билим берүү системасы ошол мектепте билим берүү мындай начар деңгээлде экен. Анткени биздин окуучулардын билим сапатын башка өлкөлөрдүн окуучуларынын билим сапаты менен салыштырганда биздин мындай көрсөткүчүбүз арткы орундарда турат экен деп айтып калды. Анан ошондо бизге кайсыл өлкө билим берүү системасы, билим берүү жаатында эң алдыңкы көрсөткүчтү көрсөтөт дегенде ошондо Голландияны айтып калышты да. Анан сиз ошол бул жөнүндө сиз абдан жакшы билесиз. Анан ошол өлкөнүн билим берүү системасы менен биздикин салыштырып көрдүңүзбү? Анан бир кандайдыр бир ойлор пайда болдубу? Угулбай калдыңыз. Төрөт электепчи. Угулбай калдыбы? Угулдубу? Нурайым? Нурайым угулдубу суроолордун так? Укпай калды окшойт. Угулбай калдыңыз. Голландиянын билим берүү системасынан кийин. Ошондо сиз ошол жакта анан бирок биз суроо бердик агайга, жакта кандай экен депчи. Анан бирок толук жооп ала албадык. Анан мисалы сиз ошол жандай салыштырып изилдөө учурунда менимче алардын да билим берүү системасына кайрылган болушуңуз керек да. Анан бир сизде кандай ой пайда болду? Бизде келечекте Кыргызстанда ошо макул орто мектептерде билим берүү системасын кантип мындай жакшы жолго коюп, биздин балдарыбыз эптеп эле баягы мен аттестат алам да, окууну бүттү деген эле нерсе болсо болду да дебей, чын эле баягы жакшы билимге ээ болуп, анан эми билимдүү адам мунун мындай аткара турган келечекте ушу макул мынтип айтайын, ушу мамлекеттин өнүгүшүнө өзүнүн салымын кошо турган бир жакшы илимде бир жакшы атчылыштар жасай турган балдар көп чыгып, анан биздин өлкөбүз мындай бир алдыңкы катарга кошулабы деген ойда. Анткени мынтип айтат эмеспи, Япония мисалы үчүн кичинекей эле мамлекет, бирок буларда билим берүү ушунчалык жакшы жолго коюлгандыктан бул өнүккөн өлкөлөрдүн катарына кирди деп айтышат да. Демек, ошо биздин кичинекей Кыргызстанда дагы бир келечекте бир өнүккөн өлкө катары көрө алабызбы? Же болбосо мугалимдер биздин айлыгыбыз аз, эч нерсеге жетпей жатат. Балдар болсо эптеп септеп эле окууну бүтсөк болду. Мисалы мектепти бүтүп алгандан кийин дээрлик көпчүлүгү азыр Кыргызстандын чындыгында азыр биздин акыбалышында болуп атат да. Бардыгы мигрант болуп, башка өлкөлөрдөн көп жакка чыгып кетип атпайбы? Анан мен аябай мындай чоң бир башкача бир ойлорду да айтып кеттим окшойт. Бирок мен бир конкреттештирейин. Сиздин оюңуз кандай? Биздин Кыргызстандын билим берүү системасын келечекте кантип өнүктүрсө болот экен деген бир ойго келдиңиз. Рахмат сурооңуз үчүн. Менин ушул бул изилдөөнүн үстүнөн бир жыл бою иштедим. Ушул иликтеп жатып, ушул иликтөөнүн жыйынтыгында азыркы мен маанилүү маселе деп ишенип турган нерсе бул адистерди даярдоо. Ошол билим берүүнү айткандай
саясат, билим берүү саясатын, билим берүүнүн контентин, анын жолдорун, уюштуруунун, камсыз кылуунун, аны башкаруунун, көзөмөлдөөнүн жол жобосун абдан жакшы билген, адистешкен, дүйнөлүк педагогикалык жетишкендиктерди абдан жакшы түшүнүп, ошонун жыйынтыктарын, жемиштерин Кыргызстандын муктаждыктарына, Кыргызстандын контекстине ийгиликтүү колдоно алууга жөндөмдүү адистерди даярдоодон башталса керек деп ойлойм да. Себеп дегенде биздин маселебиз эмнеден келип чыгып жатат, ошондо биз жанагы айтып кетпедикпи? Бир чет өлкөлөрдү туурай берүү, ошол нерсени аңдап түшүнбөстөн эле туурай берүү. Ошол жасалып жаткан, дүйнөдө жасалып жаткан жакшы иштерди түшүнүп, аңдап, билип, ошол нерсени Кыргызстандын өзүнүн контекстинде ийгиликтүү ишке ашырыла турган адистердин даярдалышы менимче көп маселени чечет деп ишенем да. Себеп дегенде азыр биз көп маселе сырттан көчүрүп коюу менен чектелип атабыз. Жөн эле формалдуу түрдө туурап коюу менен чектелип атабыз. Бирок бизге Кыргызстандын өзүнүн Кыргызстандын билим берүү системасынын күрөө тамырын кармап, муктаждыктарын сезип, ички контекстке абдан сезимтал адистер. Ошол эле учурда дүйнөлүк педагогика илимдеринин жыйынтыгын, мындай жетишкендиктердин жыйынтыктарын абдан жакшы билген адистердин даярдалышы, келиши, алардын ишке тартылышы көп маселелерди чечет деп ишенем. Эгер бир сунуш кеңеш айта турган болсом. Нурайым, бул жакта талкуу баракчасында чатта Айнура Бапа кызы аттуу угуучубуз да ошондой эле суроо сураптыр. Бир аз мурункудай кантип билим берүүнүн сапатын көтөрөбү сиздин оюңузча депчи ушул эле суроону сураптыр. Жогорудагы ошо угуучунун сураган суроосун кайра бир кайталап кетейин. Сиз жанагы Кыргызстандын билим берүү системасын Голландия менен салыштырып көрдүңүзбү? Негизи Голландиянын билим берүү системасына өзүнчө көңүл буруп изилдеп көргөн жокмун. Жана мисалы үчүн башка өлкөлөр кантип жасап атат билим берүүндөй. Башка өлкөлөрдүн мисалы үчүн мындай билим берүү системасын изилдеп көрүүдөн мурда бизге өзүбүзгө эмне керек, өзүбүз эмне каалайбыз? Кыргызстан биздин келечектеги муундарыбыз кандай аң сезимге, кандай билимге, кандай жөндөмдөргө ээ болгон окуучулар болуп, адамдар болуп чыгыш керек. Жана эмне үчүн ал жолдорго кандай жетебиз? Ушул нерселерди өзүбүз жана улуттук идеологиялык national vision деп айтылып кетпеди, улуттук саясат. Ошол так болбойун биз кайсыл өлкөнү изилдеп көрбөйбү, өзүбүзгө керектүү, өзүбүзгө чак, бизге иштей турган мындай практикаларды ала албайбыз да. Башка өлкөлөрдү мисалы үчүн алардан мурда биз эмнеге алабыз? Эмне максатта алабыз? Ошол нерсе так болуш керек алгач. Жакшы. Анда эмесе Тынчтыкбек Досмуратов аттуу угуучубуз өзүнүн кошумча пикирин айтайын деген ойдо экен. Угуп атабыз анда. Нурайым абдан жакшы изилдөө болгондугун бул жактагы адис эжекелерибиз, агайларыбыз айтып өтүп атат. Мен да ошолордун оюна кошулам. Сиз айтып аткан маселелер чынында мен өзүм ушу билим берүү башкармалыгында жергиликтүү азыр ош билим берүү институтунда иштеген адис катары ушул нерселерди аябай биз баштан жон терибизден өткөргөн нерселерди аябай так атап өттүңүз да. Мен суроом жок, негизинен кошумча катары өзүмдүн баягы пикирлеримди билдирип кетсем да, мына саясий туруксуздук деп атпайсызбы? Ар бир министр келгенде өзүнүн жанагы ырын-ырдагандыгы. Ошол эле баягы жергиликтүү бийликтеги билим берүү бөлүмдөрү бар эмеспи, райондук. Ошондогуларда деле ушул эле маселе, мектеп директорунда деле. Мисалы үчүн Бактыбек агай бир жерге жетекчи болуп бир жакшынакай стратегиялык пландарды түзүп эми иш баштаганда, бул Бактыбек агайдын саясий көз карашы жакпай калып, же болбосо шайлоодо жакшы иштеп бере албай калып, иштен алынат. Кийин мен келгенде сөзсүз түрдө ага каршы бир нерсе ойлоп табам. Ал реформа жаман болгондугунан эмес пландар. Бактыбек агай мага жакпагандыгы үчүн мен ушундай бир адамдык ресурс күчтүү болгону аябай билим берүүнүн баягы өнүгүүсүнө чындап тоскоолдук кылат да. Анан кийин моно донорлор менен улуттук кызыкчылыктын баягы кагылышы деп аябай жакшы айттыңыз. Баягы биз көп проекттер менен иштеп жүрөбүз. Мисалы үчүн райондорго чыгабыз, башка региондорго чыгабыз. Мен өзүм мамлекет тарабынан эле бирок ошол түрдүү фонддор менен иштешебиз да, эл аралык бейөкмөт. Чындыгында алар чындап баягы билим берүүнү өнүктүрүүгө багытталган жакшы бир максаттарды коёт. Бирок
жергиликтүү бийликтен болобу же ошол баягы координациялаган жергиликтүү мамлекеттик мекемелер алардан башка бир нерселерди үмүт кылат да. Ошол нерсе дагы көптөгөн бизге келүүчү донорлордун баягы материалдык жана бул билим берүүнү өнүктүрүүгө багытталган сонун бир пландардын баягы четтетилишине себепкер болот да. Бизде жок дегенде көмөктөшүүнүн ордуна тескерисинче бизде ортодогу ортомчулардын жана кедергиси абдан көп тийгендигин мындай байкап отурабыз. Анан кагаз маселеси деп айтып калдыңыз. Чындап эле мен дагы ошол 6 жыл иштесем билим берүү башкармалыгында. Текшерүүгө биз деле комиссиянын курамына болуп чыккан кезде чындап эле мугалимдердин аябай кагазга көмүлгөнүн байкайбыз да. Биз мисалы үчүн ошо сиздин өзүңүздүн бир мугалим текшер дегенде бир олимпиададагы же болбосо сиз айткан ЖРТдагы жыйынтыгыңызды көрсөт десек, ушундай бир 5-6 папкаларды көтөрүп келет да. Пландар аябай көп, бирок жыйынтык жок. Анан жок, бизге ал анча кагазыңыздын кереги жок. Жыйынтыгын айтыңыз, кандай методиканы пайдаланып, кантип башкаларга да сунуштайсыз, ушундай нерселериңиз барбы деп айтканда, аны айта албайт да. Толтура план. Анын эң жаман жери, мисалы үчүн бир мектепте 10 кыргыз тилчи иштесе, наркы кыргыз тилчинин документтерин бир көрүп коеюн десең, беркин эле көчүрмөсү бардыгы бирдей эле бир полиграфиядан чыгарган. Аркынын ичинде менин үй бүлөм, андай мындай деген эле папкаларды ичине карасаңчы, толтура мыйзамдар, ушул нерсе аябай бир кагазпаздык бизде эң билим берүүнүн баягы өнүкпөшүнө себепкер болгон дагы бир нерсе деп ойлойбуз. Анан муну биз сан ариптештирүү деп атабыз. Кечиресиздер, көп сүйлөп койгон болсом, бул сан ариптештирүүнүн негизги максаты ушул азыркы айтылган кагазпаздыкты кыскартуу да. Бирок бизде ошол сан ариптештирүү, сан ариптик философия дейбизби, же болбосо ушуга болгон мамиле абдан жакшы эмес болгондуктан айрым жетекчилер ушул кагазпаздын көбөйүшүнө, сан ариптештирүүгө кайра тескерисинче да тоскоолдук жаратат. Негизи мамлекеттик кызматкер ушул сан ариптештирүүнү ишке ашыруучу адамдар деп айтылат да баягы. Сүйлөсөңүз. Ушул сан ариптештирүү жараянындагы тездесе биз балким ушул кагазпаздыктан аралап элек. Муну биз чындап жетекчилерди аябай жакшы түшүнсө, мындай натыйжалуу болмок да. Рахмат негизи баягы баяндамаңыз үчүн. Учурда кагаз кымбат болуп аткан кезде мектептин мугалимдери анча кагаз такташат, мага кызык болуп баштады. Бул жакта дагы бир Сонайым Каратаева аттуу окуучубуз Нурайым. Негизи Нурайым сага аябаганда көп жакшы кабыл айтып атат бул талкуу баракчасында. Андан сырткары ошо дагы бир суроо. Мындай изилдөөлөрдүн жыйынтыктары кыргыз билим берүү системасынын өнүгүүсүнүн траекториясына аны аныктоого жардам берет. Сиз кандай сунуш айтат элеңиз дейт? Негизги менин изилдөөмдүн максаты дагы ушул суроого бир аз үндөшүп кетет да. Мисалы үчүн бардык нерсе пландоодон башталат эмеспи? Пландап, иштеп чыгуудан башталат. Ушул изилдөөлөрдүн жыйынтыгы жанагындай кемчилдиксиз, белгилүү бир деңгээлге барып токтоп калбай турган реформалык программаларды, стратегияларды ишке ашырууга мындай көмөктөшсө деген ниет менен жасалганда, ушул жыйынтыктар ушундай жардам берсе экен депчи. Себеп дегенде азыр жогоруда айтып өткөндөй мугалимдер ушу билим берүүнүн ичин баарын сезип жашап жаткан мугалимдер. Жана алардын эмне маанилүү, эмнени иштеп, эмнени иштебей жаткандыгын билген адамдар дагы мугалимдер да. Ошондо бул менин оюм, бул изилдөөлөрдүн жыйынтыгы ошол кандайдыр бир улуттук билим берүү саясатын, программаларын иштеп чыгууда эмнелерге мындай артыкчылык багыт бериш керек. Мына ошолорго бир аз көмөкчү болсо деген ниетте. Мисалы үчүн системдүүлүк деп айтып кетпедикпи жогоруда. Ошондо эмнени биринчи жасашыбыз керек. Ошол нерсеге жардам берет деп ойлойм мугалимдердин ою, мугалимдердин көз карашы. Жакшы. Рысбек Сагынбек аттуу угуучу: мектепке келген текшерүүчүлөр карательный отряд сыяктуу келишет деп жакшы жазыптыр. Айнура Бапа кызы суроо бере бериңиз анда. Саламатсызбы, Нурайым? Сиздин изилдөөңүз абдан жакшы болуптур. Ушул учурдагы мугалимдердин көйгөйүн жакшы ачып көргөзгөн экенсиз. Эми мен бул жерде мындай суроом болот. Бүгүнкү күндө ушу педагогикалык адистиктерге студенттердин келиши абдан сейрек көрүнүш болуп калды да.
Демек бул дагы бир кандайдыр бир ошо бүтүрүүчүлөрдүн арасында мотивациянын жоктугу, ушул мугалимдин кесибине болгон кызыгуунун жоктугу болуп атат окшойт да. Ошону кандай кылсак болот? Мисалы биз азыр билим берүүнүн реформасын дагы жетишпегендиктер жөнүндө айтып атабыз. Кантип ошо келечекте биз азыр мисалы орто муундагы мугалимдер көп да, орто мектептерде турат, жаш мугалимдер өтө эле аз. Кандай кылып ушу мотивация берсек болот жаштарга? Сиздин оюңуз? Бул негизи жеке мен үчүн өтө татаал суроо да. Өтө татаал суроо. Себеп дегенде бул татаалдык азыркы кыргыз билим берүү системасындагы бири-бирине өтө жакын, бири-бири менен байланышып, мындай чимеленип калган маселеге байланыштуу да. Себеп жогоруда да айтып өтпөдүк. Эмне себептен азыркы жаштар, күчтүү абитуриенттер, мектеп бүтүрүүчүлөр бул кесипке барбай жатат? Себеп дегенде биринчи кезектен бунун аброю, мугалимдин статусу, аброю өтө төмөн. Экинчиден, айлык акысы өтө төмөн. Анан ушул эки негизги себептен барбайт да. Анан эгер бул эки маселе чечилбес, бул эки маселени эң маанилүү маселелердин экөө деп айталы башкысы. Буларды чечпестен муга жакшы, курч, күчтүү, жаңы муунду бул кесипке тартуу бир аз кыйын болуп калат. Ошон үчүн бул бир жагында айтпадым, бири-биринин аябагында жакын мындай чиеленишкен маселелер да. Бул дагы мисалы үчүн менин жеке пикиримде туура мамлекеттик билим берүү саясаты аркылуу чечилчү маселе деп ойлойм. Чоң рахмат. Жакшы, кана дагы суроолор болсо алалы. Жамал Папиева, сизге суроо берип берсеңиз болот анда. Саламатсыздарбы? Жантаңар кол көтөрсөм Бактыбек агай мени байкабай атпайбы? Нурайым, сиздин колуңузда көк болуп чыккан тура, башкаларында сары болуп чыккандан. Макул, тамаша. Нурайым, чоң рахмат, презентацияңа аябай кызыктуу изилдөө болуптур. Изилдөө анын эң негизи мага жакканы изилдөө аягында изилдөө да мындан кийин дагы ошо байланыштуу кандай изилдөөлөр жасаса болот. Ошо изилдөө жасагандан кийинки изилдөөгө кандай идеялар келди деген так дана айтып өттүң да, ошол жери жакшы болуптур. Анан суроо берейин дегем, балким башында айтып өткөндүрсүз, мен бир аз кеч калып калдым, кечирим сурайм эгерде айтып калган нерсени суроо берип койсоң. Канчанчы жыл кылдыңар бул изилдөөнү? Андан кийин 2019-2020 окуу жылы ичинде жасалды. Жакшы. Анда бул изилдөөнү кандай бир долбоордун негизинде жасадыңарбы же бир заказ аркылуу жасадыңарбы же кандай? Жок, бул изилдөөнүн негизи таза менин жеке кызыгуумдун негизинде жасалды. Бул менин азыр ушул жылы Дубайдагы Америка университетинде магистратураны аяктадым. Менин магистрдык диссертациям үчүн жасалган изилдөө. Анда жана айтып өттүңөр, реформалар именно Кыргызстанда билим берүү системасына жүргүзүлгөн реформалардын ичинен именно кайсыларын карап өттүңөр? Ошонун кайсысынын эффективдүүлүгүн, кайсысынын таасирин анализдеп? Негизи биз Нурайым, бүтө элек. Бул суроону берген себебим, бизде изилдөө жүргүзөрдүн алдында ушундай реформаларды изилдеп көргөнбүз, адабий саресеп кылып көргөнбүз да. Анан көп эле реформанын списоги толтура болот экен, бирок именно маалымат, кене маалымат жокко эсекен да, табыш кыйын экен. Ошол жагын кандай кылдыңар? Биз конкреттүү бир реформаны алган жокпуз. Реформаларды негизинен Кыргызстанда ушу билим берүүнү өнүктүрүү аракеттеринин жыйынтыгы кандай болуп жатат? Бир, анан жыйынтыгы болбой жатса, анын тоскоолдуктары, анын себептери эмне болуп атат? Биз ошону жапысынан изилдеп көрдүк да. Бирок эгер бир теманы, бир мисалы үчүн реформалык программаны ала турган болсок, көп ал нерседен аз биринчиден ал туурасында маалымат табыш кыйын. Экинчиден жана жогоруда айтып өттүм, мугалимдер өздөрү билишпейт, мугалимдер реформаны өздөрү түшүнүшпөйт, биз билбейбиз. Жөн эле кагаз түрүндө келет, аны өз алдынча түшүнө алышынча түшүнүшөт, бирок анын максаты, ишке ашыруу жолдору, убактысы, ресурстары боюнча изилдөөчүлөр эмес, мугалимдердин өзүндө да маалымат жок экен да. Анан тилекке каршы мен бул маалыматты билим берүү министрлигинин веб сайтынан дагы мындай таба албадым. Таба албайт, бизде мен да издегем. Мындай бизде маалыматтык таңсыздык
таңкыстык да абдан анан да бизде бир көйгөй, ушуга байланыштуу бир көйгөй, мисалы бир реформа болсо, ар ким эле проекттер, долбоорлор өздөрүнүн реформасын жүргүзүп өткөн дагы кийинки жасалган реформа менен байланыш жок бири бири менен. Мисалы мен азыр реформа алып келе турган болсом, мисалы мындан мурун кандай реформа болду, кайсыл жери кемчилик болуп калды, мен ошонун үстүнөн иштейин же кайсы жерин кошумча кылайын деген мындай бири бирине байланыш деген жок экен да ошол. Ошол жана негизги бул маселенин дагы жыйынтыгын алдындай анализде көрө турган болсок, ошо баардык кандай министр келбесин, канча министр келбесин, ошол иштөө багытын көргөзө турган улуттук стратегия, national vision деп коет англис тилинде. Улуттук визион, ошонун жоктугунан маселе болуп чыгат да. Ортодо бир бирдиктүү, бир максат, узун мөөнөттүү максат, көз караш, кыял жок. Анан ар ким өз келгенин ушундай кылыш керек деп мындай эксперименттик түрдө жасай беришет экен да. Ошон үчүн мен айтайын дегеним мында улуттук билим берүү саясатын аныктоонун маанилүүлүгү ушуда келет да. Бул эң башкы жана эң биринчи маселе болуш керек. Ошондо ушундай маселелердин келип чыгышына мындай министрлердин алмашуусуна көз карандысыз түрдө уланып кете бермек да, эгер ошол максат так болсо. Рахмат. Рахмат Игорь. Рахмат сизге да. Мен сурасам бул Кадиям Бообекова. Рахмат, сиз абдан жакшы, мен ишиңизге ийгилик каалайм, абдан жакшы изилдөө болуптур. Бирок ушул эле учурда сиз билим берүү системасында реформалар эмне үчүн ишке ашпай жатат дептирсиз. Билим берүүнүн максаты тууралуу карадыңызбы? Бул жөнүндө айткым келет. Анан сиздин темаңыздан ашыкча көбүрөөк суроолор берилип жатат. Мисалы үчүн Кыргызстандын билим берүү системасынын ийгиликтүү болушу үчүн мугалим даярдоонун ийгиликтүү болуусу, же болбосо билим берүүнүн максатынын так болбошу, же болбосо тиги жанагы сиз айткандай донорлордун берген акча түгөнгөндө ошо проектте токтоп калгандыгы, акча токтойт, проект токтоп калгандыгы дагы маселе болуп жатат да. Анан дагы реформа дегенди биздикилер кандай түшүнүп жатышат? Реформа деп сиз айткандай министрлер алмашкан сайын бир сабакты коюп койсо эле, же бирине бири жакпай калган жаңы башка нерсени жасап койсо, же башка өлкөлөрдөн өзгөчө Россиядан көчүрүп алса эле реформа деп түшүнүп калып атат да. А самом деле реформа деген башкача формада жасоо деген болуш керек эле. Ушулар боюнча сиз оюңуз кандай, эмнелерди, кандай реформалар бар экен, сиз карадыңызбы акыркы 20 жылда? Негизги биздин изилдөө суроолорубуздун бирөө бул Кыргызстанда, сиздин көз карашыңыз боюнча Кыргызстандагы эффективдүү жыйынтык берген реформа кандай деп сураганыбызда мугалимдер айтышты. Ошол ОРТнин киргизилиши ошо жападан жалгыз мындай жападан жалгыз натыйжа берген пайдалуу реформа болду деп айтышты да. Анан мен жогоруда да айтып өтүп кетпедимби? Биз конкреттүү бир программаларды алган жокпуз. Негизги абдан мындай бат-бат алмашып турган үчүн, ар бир 2 жылда бир алмашкан үчүн ал нерсе ишке ашырылбаса, ал иштелбесе, анын изилдөөнүн мындай кажети жок болуп калат да. Биз негизинен реформаларды жүргүзүүнүн ошол жүргүзүүгө тоскоолдуктарды изилдедик десек болот да. Мисалы үчүн бул дагы абдан азыр мага дагы ошол суроолор жакшы идеяларды берип атат. Конкреттүү бир реформаларды алып, ошолордун негизинде изилдеп көрсөк болот. Бирок бул менин негизги изилдөө суроомо кирбеген маселе болчу да. Нурайым, чоң рахмат, изилдөөң аябай конкретно болуптур. Жалпы теманы алганың менен, бирок өтө конкреттүү суроолор менен сурамжылоо негизинде аныктапсыңар да проблемаларды. Анан менин суроом, мындан кийин дагы бир изилдөөлөр боюнча пландарыңар барбы? Болсо, кайсыл багытта болот? Эмне кызыктырып атат? Мен ушул эле теманы изилдеп, мындай жогоруда айтып өтпөдүмбү? Бул чоң картинканын бир эле бөлүгү болушу мүмкүн депчи. Мен ушул эле теманы мен азыр мугалимдердин көз карашына негизинде иликтедим. Мугалимдердин призмасында иликтедим. Ушул нерсени мен ошол билим берүү, мамлекеттик билим берүү институттарында иштеген жетекчилердин көз карашына иликтеп көрсөк, абдан алардын дагы
көз карашы сөзсүз башкача болот деген ишеничтемин да. Ушул эле маселе мисалы мен жогорку окуу жайларында иштеген мугалимдердин көз карашын да иликтеп көргүм келет. Ушул эле маселе менин ата энелердин көз карашын да иликтеп көргүм келет. Себеп дегенде биз билим берүүдө ата энелер өтө чоң, өтө маанилүү топ. Бирок биз билим берүүнүн сыртында калып калганда, алардын үнү, алардын көз карашы, алардын салымы көп бааланбай келет, алардын үнү угулбай келет. Ошол эле учурда мисалы үчүн өнүккөн өлкөлөрдү жакшы билим берүү системасы менен мактана турган өлкөлөрдүн практикасын карай турган болсок, алар окуучулардын ою менен эсептешип, окуучулардын ою менен да алардын мониторинг жүргүзүп, изилдөө жүргүзүп, ошолорду дагы жаңы бир программаны иштеп чыгууда колдонушат да. Мисалы үчүн окуучулардын көз карашын дагы иликтеп көрүү мен үчүн абдан кызыктуу болмок. Рахмат Нурайым жооңузга. Бакыт агай, интернет үзүлүп калды окшойт, эми туурадан мен кирип калдым да. Бул жерде суроолорду уланталы. Айталиева жазыптыр, Германияда мугалимдерге түзүлгөн шарттар тууралуу айтып берсеңиз. Германияда дептир, сиз Дубайдасыз го? Мен Бириккен Араб Эмираттарында, Абу Дабиде. Ооба, бул жакта Германияны сурашыптыр, эмнегедир ал жакта деп ойлошкон окшойт. Башкалар көбүнчө бул жерде өздөрүнүн каалоолорун айтышыптыр, сизге ийгиликтерди каалашыптыр. Эгерде суроолоруңуздар болсо, микрофонду жандырып суроо берсеңиздер болот. Каалоочулар барбы? Мукара, менде суроо бар эле Нурайымга дагы бир. Бул изилдөөдө бир канча маселелер аныкталыптыр да. Анан кийин бул маселелер изилдөөдө так аныкталыптыр. Бирок мындай жалпы жонунан мугалимдер же биз эл деле көрүп турат да, ушул сыяктуу маселелер бар экендигинчи. Менин суроом мындай, ушул жыйынтыктарга карап кандайдыр бир сунуштарды чыгара алдыңызбы? Кандай сунуштар берсе болот ушул изилдөөнүн натыйжасында? Мен өз илимий изилдөөмдүн да дискашнда, талкуулоо бөлүмүндө бул туурасында кенен жазгам. Эгер менин изилдөөмдүн өзүн окуп көрсөңүздөр ошол жакта кененирээк маалымат. Бирок бул мен сунуштарымды 3 негизги бөлүккө бөлгөм да. Бул биринчиси кандайдыр бир изилдөө, кандайдыр бир реформалык программаны иштеп чыгууда же стратегиялык, мамлекеттик деңгээлдеги мааниге ээ болчу кандайдыр бир чечимдерди кабыл алууда бул биринчи кезекте мугалимдердин көз карашын угуп, мугалимдердин талкуусунда алардын катышуусу менен ошолорду эске алып жасалуусу көбүрөөк максатка ылайыктуу болот деп ойлойм. Себеп дегенде жогоруда айтылбадыбы, эч бир мугалим мындай мамлекеттик билим берүү тармагында мамлекеттик деңгээлдеги чечим чыгаруу процесстерине катышпайт экен. Башкача айтканда, баардык чечимдер жогоруда калып, жогоруда бир кош чөйрөдө чыгарылат, жасалат. Ал бирок мугалимдерге, катардагы мугалимдерге мектепке келгенге чейин ал өзү токтоп калып атат. Келсе дагы мугалимдерге атайын даярдыктан өтпөйт экен, мугалимдерге тийиштүү, жетиштүү, эффективдүү түшүндүрүү иштери жүргүзүлбөйт экен да. Ошондо жогорудагы башкаруу менен катардагы мугалимдердин ортосундагы абдан чоң байланыштын жоктугу ачыкка чыкты да. Менин изилдөөмдүн жыйынтыгындагы айта турган, мисалы үчүн чечим кабыл алуучуларга десем, бул ошол мугалимдердин катышуусун эске алуу. Булар өтө маанилүү. Эң негизгиси кандайдыр бир маселени чечүүдө сырттан алып келип, сырттан бир адис жалдап чечкенге караганда, ички адистердин пикири менен, алардын стратегиялары менен чечкен абдан эффективдүү болот экен да билим берүүдөчү. Мисалы үчүн бир мектепте проблема болуп атса, башка райондон бир мектептин адисин алып келип ушуну кандай чечебиз дегенден көрө, ошол ички өзүнүн мектептин өзүнүн жамааты, ички адистери чогулуп иштесе, ошол эффективдүү болот экен. Ошон үчүн сырттан ар кандай программаларды башка өлкөлөрдө туурап, алардыкын көчүрүп алып жасай бербей, ошол биздин мугалимдердин өздөрү менен кеңешип, бул да атайын бир системалык бир саясат иштеп чыгууну талап кылат. Ошолордун мугалимдердин үнү угулса, мугалимдердин үнү, сунушу, кеңеши, алардын адистиги эске алынса, абдан жакшы болот деп ойлойм да. Анан экинчи сунушум мен мугалимдерге дагы бир ошол изилдөөнүн жыйынтыгында байкадым. Көп мугалимдер өзүнүн мындай чечүүчү ролго, мааниге ээ экенин аңдышпайт экен да. Себеп дегенде көпчүлүк мугалимдердин өзү ушундай чечимдерге катышып, салым кошуп, ошол нерсесин сапатын аныктырууга, салым кошууга кызыктар эмес экен.
менин ошо экинчи сунушум ушул болгон, мугалимдердин өзүнүн башкача айтканда жалпы өлкөнүн педагогикалык жамаатынын активдүүлүү болушуна, кандайдыр бир реформаларды иштеп чыгууда, аларды ишке ашырууда, алардын жүрүшүнө көз салып, байкоо жүргүзүп, анализдөөдө мугалимдердин мындай өздөрүнүн активдүү болушу дагы бул менин экинчи сунушум болгон да. Рахмат жооңузга. Бул жерде Айталиева кол көтөрүп атат. Сиз сурооңузду бере берсеңиз. Айталиева. Кечиресиз, мен туура эмес угуп алдым окшойт. Германияда иштеди деп угуп алыпмын да, ошон үчүн суроом ошондой болуп калбадыбы? Сиз Бириккен Араб Эмиратында иштейм деп азыр ушундай айттыңызбы, ооба. Ушол жактарда мисалы мугалимдерге шарт кандай түзүлгөн деп, эми чынын айтайын, бизге мындай да, бизге университетке Кытайдан дагы бир кино тартабыз деп келишип, анан ошо биздин таласка келип калышкан экен, анан биздин университетке да келишкен эле да. Анан мен ошо өзүм негизи ушундай бир кызыккан суроолорум болуп калат да. Анан эми аларда котормочулар жүрдү да, анан биз сураганбыз. Кытайда мектепте мугалимдердин же университетте иштеген мугалимдердин айлык акылары кандай деген ушундай суроолорду бергенбиз да. Анан меники эми азыр чынында ошо Бириккен Араб Эмираты, эми арабтар бай, билебиз. Аларда ушу мугалимдерге көрүлгөн мындай камкордук же болбосо түзүлгөн шарт кандай? Ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Негизи биринчиден баса белгилеп кетчү нерсе, бул жакта мугалимдердин айлыгы абдан жогору. Биринчи нерсе бул абдан жогору. Ошого жараша мугалимдердин баркы да жогору, барктуу кесип болуп эсептелет. Айлык маяладан сырткары мамлекет мугалимдерди үй менен камсыз кылат. Медициналык камсыздандыруу менен толук камсыз болот. Мугалим эмес, мугалимдин үй бүлөсү толук камсыз болот да. Мисалы үчүн, мен мугалим болсом, менин жолдошум, менин балдарым бардыгы ошол медициналык камсыздандыруу менен камсыз болот. Үй бүлө, мугалимдин үй бүлөлүк шартына жараша, үй бүлө мүчөлөрүнө жараша үй менен камсыз болот. Үй анан бардык тиричилик шарттары менен. Андан сырткары мугалимдердин балдары мисалы үчүн бекер окуйт мектептерде, мисалы үчүн бул жакта көпчүлүгү мектептер жеке анан акылуу болгондуктан мугалимдердин балдары акысыз билим алат. Ушул сыяктуу мугалимдерге мындай жеке жогору айлык маянасынан сырткары ушундай социалдык колдоолор көргөзүлүп турат. Чоң рахмат. Рахмат. Дагы башка сурооңуздар барбы? Болсо берсеңиздер болот Нурайымга микрофонду жандырып. Угулуп атабы меники? Угулуп атат. Арслан, бериңиз сурооңузду. Саламатсызбы Нурайым айым? Өтө кызыктуу, өтө маанилүү бир тема болду биз үчүн. Негизинен биз көрүп билип чоңойгон, көрүп жүргөн темалар баягы эмеси жыйынтыктарда ошондой эле биз күткөндөй эле болду. Анан ыраазычылык билдиребиз биринчиден. Суроо эмес, мындай кошумча катарды айта кетсек, мен да өзүм да чет өлкөдө окуйм, Туркияда деле ошо мугалимдер өтө сиз айткандай баалуу кесиптердин бири. Аларда ошо айлыгы да жогору дегендей. Анан биз баягы чет өлкө экинчи кайрадан бир велосипед ойлоп табыштын кереги жок деп ойлойм да. Себеп чет өлкөлүк ар кайсы ушу билим берүү тармагында тажрыйбалуу, жетишкендикке барган бир өлкөлөрдүн тажрыйбаларын өзүбүздүн шартка ылайыктуу колдонсок болчудай. Мисалы ошол эле мугалимдердин үй менен камсыздоо деп айтып атпайсызбы? Абу Дабида камсыздайт депчи. Ошол эле медициналык льготалар болуш керек. Мисалы Турцияда китеп алса дагы мугалимдер үчүн бир скидкалар болот да. Же болбосо автобус билетин алса дагы, поезд билетин алса, китеп алса, ошонун баары бир скидка менен берилет да. Биз дагы ушуну колдонсок болот да, эмнеге болбосун? Шарт түзүш керек. То есть мамлекет биз баягы ээрге отурганда эле кыйчык отургандай болуп атабыз да. Бул ошо билим берүү саясатын жүргүзүүдө биз башка өлкөлөрдүн тажрыйбаларын колдонуп эле өзүбүздүн шартка ылайыктасак жакшы болмок негизиненчи. Анан айыл жергесинде көбүнчө балдарды кызыктыра турган мугалимдер өтө аз. Өзүнүн саатын өтсө болду, убактысын өткөрсө болду да.
Анан сабак өткөндө дагы баягы эле бир алдыда отурган 3-4 бала менен иштешет, артындагылар ойноп кайра кетишет да. То есть бул жанагы сиз айткан адистешүүсүндө өтө кемчиликтер көп да. Анткени алар деле университетте бир жакшы окуган эмес, же сырттан окугандар келип кайра мектепке келип иштешип аткандар да. Негизинен мен жалпы тема боюнча өтө ыраазы болдум. Жакшы темалар козголуптур. Жыйынтыгы дагы өтө жакшы. Негизинен рахмат айтам. Жакшы. Рахмат. Бул комментарий болду окшойт. Дагы барбы сурооңуздар? Кимде суроо болсо микрофонду жандырсаңыздар, суроо берсеңиз. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы, Асылкан? Саламатсыздарбы? Менде суроо бар эле. Нурайым, изилдөөңүз абдан биздин азыркы билим берүү үчүн абдан пайдалуу бир изилдөө болуптур. Мазмуну да мени кызыктырып жатат. Менин суроом төмөндөгүдөй. Сиз иштеген мектепте мамлекеттик билим берүү стандарттары менен иш алып баруу кандай жүргүзүлөт? Ушул боюнча да айтып берсеңиз. Анткени биздеги бир көйгөйлөрдүн бири ошол мамлекеттик билим берүү стандарттары так болгондо, анда көрсөткүчтөр, деңгээлдери боюнча так болгондо, мугалимдер менен андан кийинки кадамдар окутуу ыкмалары жана дагы жогоруда айтылып кеткен көп көйгөйлөрдүн башатында ошол менимче мамлекеттик билим берүү стандарттарынын так эместиги турат. Сурооңузга рахмат. Мен өзүм иштеген мектептин негизинде айта турган болсом, Абу Даби шаарында жайгашкан. Бул Америка мектеби. Бул америкалык окутуу программасы, башкача айтканда American curriculum деп коет. Ошонун негизинде иштейт. Бул ошол АКШнын билим берүү стандарттарынын негизинде иш алып барат. Биздин билим берүү системага бул стандартка карата окутуу деген жаңы нерсе мындай катары кирип жатканы менен бул жакта стандарттардын негизинде окутуу бул өтө нормалдуу көрүнүш. Бардык мектептер ошол стандарттардын негизинде окутууну алып барат да. Рахмат. Бул жерде рахмат, мен дагы бир пикирим айтып койгум келет. Анткени стандарттар так болгондон кийин, аны кийин кайра ошол стандартта талап кылынган нерсени баалап алуу дагы так болмок да. Бизде ушул жерде кемчилик болгондой сезилет мага. Андан кийин экинчи дагы бир нерсе, жана баалоо каражаттары жөнүндө баалоо боюнча дагы айтып кеттиңиз да. Ушул боюнча дагы баалоо тажрыйбаларыңыздар тууралуу дагы бир вебинар күтөбүз. Макул, буюрса аракет кылайын. Рахмат сурооңузга. Дагы барбы суроолор? Болсо берсеңиздер. Саламатсызбы Нурайым эже. Сиздин семинарыңыз жакшы өттү. Жакшы мазмундуу, аябай маанилүү, көйгөйлүү маселелер чагылдырылды. Бир суроом бар эле. Сиздин азыр иштеп жаткан ушул өлкөдө мугалимдердин квалификациясын жогорулатуу, мугалимдерди өнүктүрүү, жетиштирүү кандай деңгээлде өтөт? Мисалы ошол мектептин деңгээлинде алсак, мисалы чейрек сайын өтөбү, жыл сайынбы, мисалы кандай болот? Бири-бириңер менен мындай мугалимдерди өнүктүрүү боюнча. Рахмат. Рахмат, абдан жакшы суроо экен. Негизи бул жакта биздин Кыргызстандагыдай кандайдыр бир белгилүү бир мөөнөттөрдө ушундай кесиптик жогору лотадан өтүп туруш керек деген нерсе жок. Бул нерсени ар бир мектептин өзүнүн жетекчилиги, ошол мектептин өзүнүн багытына, окутуу программасына жана муктаждыгына жараша алып барат. Мен иштеген мектепте ар бир чейректин башында, ар бир чейректин алгачкы 2 жумасы ошол мугалимдердин кесиптик чеберчилигин жогорулатууга аныкталган мындай багытталган иш-чаралар түзөт да, алгачкы 2 жума. Ал биринчиден 2 багытта түзүлөт. Биринчиден мектептин ичиндеги адис бири-бирин мугалимдер башкача айтканда бир мектеп, окуткан окуучулары бир, шарттары бир, алар баары өзү бири-бирин окутушат. Бул да абдан жакшы мындай практика деп эсептейм. Себеп дегенде өзүң кошо иштеп, бир жерде бир нерсенин үстүндө чогуу иштеген кесиптештериңден кошумча нерселерди үйрөнүү ошол сен иштеген мектеп үчүн, ошол жер үчүн өтө эффективдүү жыйынтыктарды берет. Экинчи багыты, мисалы үчүн кайсыл тармак болбосун, ошол тармакта адистешкен
бир адистерди мектепке жалдап келип ошолор атайын ошондой семинар, тренингтерди уюштуруп беришет да. Бул мектептин жетекчилиги уюштуруп, мектептин жетекчилиги камсыз кылат. Ошо ар бир чейректин башында жүрүп турат. Рахмат жооңузга. Дагы барбы суроолор? Суроолоруңуздар болсо берсеңиз болот. Акыркы бир суроону алалы, ошондо 1,5 саат болот экен. Анан жыйынтыктасак болот да. Сурооңуздар. Нурайым эже, ошол суроону улантсам болобу? Жакшы нерсе болду. Мен да өзүм жеке мектепте иштеген үчүн биз дагы 1 жылда бир ошол август айында өзүбүз мугалимдер бири-бирибизди өнүктүрүп сабак беребиз. Сиздерден дагы тактап сурасам, бул мисалы мугалимдер ички мектеп ичинде бири-бирине семинар өтүп, бири-биринин мындай чеберчилигин өнүктүрүү дедиңиз го. Сиздерде мындай lesson study деген барбы? Мисалы сабак жөнүндө ойлонуп, ошо сабактын методикасы боюнча бир пикирлешип, ошону өнүктүрүү боюнча бир мындай усулдук бир нерселер барбы, мындай семинарлар? Бул бар, бул дагы ошол биздин мектептин өтө мындай өзгөчөлүктөрүнүн бири болуп эсептелет. Бул жакта юнит болуп окутуу бөлүктөрү болуп окутулат да. Мисалы үчүн 1 жылга, мисалы үчүн биз чейрек менен пландасак, бул жакта окутуу ошо юниттери менен пландашат. Анан ал юнит бир юнит мисалы үчүн узунураак болушу мүмкүн, 3 ай, мисалы үчүн бир юнит кыскараак болушу мүмкүн. Бир юнитти жыйынтыктап, экинчи юнитти баштаганда ар бир мисалы үчүн ар бир класстын мугалимдери келип, өзүнчө ошол чогуу иштеп, пландап иш алып барышат да. Мисалы үчүн 1 класстын мугалимдери жаңы юнит башталып атканда өздөрүнчө топтолуп, өздөрү иштеп, ал да ошо юнитти окутуунун жол жобосун, ыкмаларын, стратегияларын иштеп чыгып чогуу пландашат. Ошол эле учурда, мисалы үчүн 2 класстын мугалимдери өздөрүнүн жаңы юнитин баштап атканда ал нерсени чогуу пландашат да. Башкача айтканда, ар бир деңгээл өз алдынча иштейт. Grade level деп коет, башкача айтканда, бул класс, биздин кыргыз тилинде класста. 5 класстын мугалимдери өзүнчө, 6 класстын мугалимдери өзүнчө, 7 класстын мугалимдери өзүнчө өздөрүнүн окутуу бөлүктөрүнө жараша ар бир жаңы окутуу бөлүгү башталганда чогуу иштеп, чогуу отуруп, каррикулумун түзүп, стандарттарга ылайык келген окутуу ыкмаларын, контентти, ресурстарды талкуулап пландашат да. Рахмат эже. Рахмат. Анда ушуну менен суроо жок болсо жыйынтыктайлы. Бүт барыбыз микрофондорубузду жандырып, Нурайымга рахматыбызды айтып койсок. Микрофондоруңуздарды жандырып, кол чаап койсоңуздар. Рахмат эже, ийгиликтер. Нурайым, рахмат. Силерге ийгилик, ар дайым бар болуңуздар, тынч болуңуздар. Чоң рахмат. Өтө көп маалымат алдык. Иликтөөлөрүң уланта берген, Нурайым. Рахмат сага. Ишиңе ийгилик, Нурайым. Баарыңыздарга рахмат. Ийгилик, дагы жолугабыз. Жакшы кабарлар менен бөлүшөлү. Чоң рахмат, Нурайым. Ишиңе ийгилик. Рахмат, жакшы. Анда акырындап чыга берели, барыбыз. Нурайым, куттуктайм, сонун болду. Рахмат. Чоң рахмат бардыгыңыздарга. Кийинки вебинардан кезигишкенге чейин аман эсен болобу. Рахмат, баарыңыздарга рахмат. Рахмат. Ишиңе ийгилик. Рахмат.